Adamlar calsın. Yok. Çabuk daha patlıkta ya çabuk böyle daha bir de. Öyle çabuk ver bana. Ay sana. Bu решеткасы тет жактан учуп түштү. Балдардын башына тийсе эмне болот эле? Кол борборго окурмандар кайрылып, курулуш объектинин темир торлор кулап түшкөнүн билдиришти. Маалыматка караганда торлор катуу шамалдан кийин жерге түшкөн. Бул окуя боюнча N Group компаниясына маалымат берилген. Компания коргоо чараларын күчөтүүнү убадалап, көк тосмолорду жашыл сеткага жана кармагычтарга алмаштыраарын билдирди. Булак Кактус Кейжи. Мас абалында жүргүнчү ташыган айдоочу кармалды. Кундай санаата үлгүсүндөгү унааны мас абалында башкарып бара жаткан айдоочу аныкталды деп маалымдады Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы. Маалым болгондой, текшерүү учурунда айдоочу мас абалда болуп, такси кызматын көрсөтүп, жүргүнчүлөрдү ташып жүргөн. Бул факт боюнча унаа атайын айып короого токтотулганы, айдоочу соттун чечимине ылайык мас абалында унаа башкарганы үчүн 1 жылга айдоочулук укугунан ажыратыла турганы кабарланды. Булак Баракелди. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Чүйдөгү карылар үйүндөгүлөр катаал шартта жашап жатканын айтып арызданышты. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор чүйдүн төмөнкү Серафимовка айылындагы карылар жана майыптар үйүндө жашаган айрым адамдар кара жумуш кылууга мажбур болгонун айтып арызданганын билдирди. Улуттук борбордун маалыматына ылайык кызматкерлер орой мамиле кылып жатат жана жашоо шарт талапка жооп бербейт деген билдирүүлөрдү текшерүү үчүн 25 августта сөз болуп жаткан жерге барышкан. Анда төмөнкү Серафимовка айылындагы карылар жана майыптар үйүндө жашап жаткандар администрация катуу режим киргизип, мекеменин аймагынан чыгууга чектөө коюлганын коркутуп үркүтүп, айрымдарын кара жумушка иштеткенин айтып беришкен. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор буга байланыштуу жамааттык 2 арыз түшкөнүн, бардык чогултулган материалдар Ысык Ата районунун прокуратурасына өткөрүлүп берилгенин кошумчалады. Мекеме өзү окуя тууралуу комментарий бере элек. Булак Азаттык. Куурчак келин конокторду таң калтырды. Шымкент шаарында жаш жубайлар Барби стилиндеги өзгөчө үлпөт тоюн өткөрүштү. Байрамдын негизги түсү күлгүн болуп, залдын жасалгасы аба шаарлары торт жана кулукту кийген көйнөк да ошол өңдө болду. Тойдун башкы сюрпризи кулуктунун көрүнүшү болду. Ал атайын жасалган куурчак кутужасынын ичинде залга чыгарылды. Тойдон тартылган видео социалдык тармактарга тез тарады. Көптөгөн колдонуучулар креативдүүлүктү жана атмосфераны жогору баалап, бул окуяны балалык кыялдын ишке ашканы деп атап, чыныгы сыйкыр, фантазиядагы эң мыкты сценарий, уюштуруучулар чыныгы адистер деген комментарийлерди жазышты. Ошол эле учурда сын айткан пикирлер да болду. Салттуу үйлөнүү тойлорду кайда кетти? Баары шоу болуп калды. Колукту чоңоюп калгандай, бирок дагы эле балалыкка жүргөнсүп, ашыкча болуптур деп жазышты айрымдар. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар, кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң.
жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам, кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Айыппул коросуна токтотулуп атат. Кундай санатан водитель такси кызматында иштейт экен. 08 КЖ 036. Азыр айыппул коросуна токтолуп атат. Соответствующий протоколдор түзүлүп, айыппул коросуна токтотулат. Або решеткасы те жактан учуп түштү. Металлическая, если балдардын башына тийсем болуп эле. Вот. Этот вопрос решать с этой стройкой. Вот. Второе это вот сюда попал. Смотрите, какой силой. Аж вывернуло. А вот здесь наша стоянка, если в машину попала бы. Давайте решать с этим. Сэм групп. Это когда будет писать. Она техусловия болгондо ошондо бөлүнөт. Бөлүнөт. Стандарт строй өзү тапшырат.